Учураш. Салам алейкум. Ой, мала. 2 жаштагы Азирет бала бакча эмне экенин азырынча аңдай албаса да башка балдар менен кошо дүрбөп, жакшылыктын жышаанын сезип жаткандай. Азирет бакчанын босогосуна алгачкы жолу аттаганы турат. Бакчага аны эжеси ээрчитип келди. Боз үйдүн ичи тышы балдардын таанып билүүсүн өстүрүү үчүн жасалгаланып, окуу куралдары менен оюнчуктарга толгон. Бул көрүнүш Азиретти көпчүлүккө дароо эле ээрчитип, балдар менен бат эле тил табышып ойноп кетти. Жайлоодогу бала бакчадан бир көрүнүш мына ушундай. Бул жактагы балдар кадимки эле ата-бабалар жашап өткөн боз үйдөн билим алса, ал эми спорттук оюндарды мындай көк шүбердин бетинде ойнойт. Алыскы айылдарда бала бакчанын жоктугу айтылып келет. Ал эми кыштактан алыс калган жайлоодогу балдардын келечеги ойго да келчү эмес. Не надо ждать от государства строительства. Мамлекеттен заңгыраган бала бакча салып берүүсүн күтпөш керек. Бул иштер өлкө казынасына байланыштуу. Ошондуктан өз күчүбүз менен алыбызга жараша бала бакчаларды түптөп алсак болот. Болгону көңүл керек. Негизги балдардын келечеги үчүн мамлекетти эле карап отурбай, коомчулук ушундай жол менен жардам берсе болот. И организовать вот такой садик на Джайлоо. Жайлоодо бакча ачууну Роза Отунбаеванын демилгеси фонду көтөрдү. Муну билим берүүгө эч тиешеси жок уюмдар дароо эле колдон буттан алып колдоо көрсөттү. Болгон эмне керектүү нерселерди жаза турган тетрадь, альбом, бала бакча болгондуктан бой турган көбүнчө немелерге айылдык. Банк окуу куралдары моюнга алса, Жайыт департаменти боз үй менен аны тиге турган жерди жана азырынча тарбиячыларга төлөнүүчү каражатты камсыздоо милдетин алды. Жана Жайытка мал баккандар Жайыт акысын төлөйт да. Ошо төлөгөн каражаттардан быйыл 2 айлык төлөп туралы деп чечтик. Муну болжол менен 3,5–4 миң сом болду да. Ата-энесине чымылдап жардам берип, тиричиликке буша түшкөн наристелер эми жайлоодо козу эле кайтарбастан тоо койнунда дүйнө таанымын кеңейте алат. Суусамырда 3 бала бакча ачылды. Ар бир бакчадан бери дегенде 20дан кем эмес бала билим ала алат. Гүлнара Касымбекова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал, Суусамыр өрөөнү.